Кыргызда сабырдын түбү сары алтын деген эң сонун макал бар. Ооба, бул макал бүгүнкү күндө өтмө мааниде чыдамкайлыкты, токтоолукту билдирген эр жигиттин мыкты сапаты катары колдонулуп келет. Бирок ушул сөзгө байланыштуу сабыр аттуу кыргыздын уруусу бар экендигин көпчүлүгүбүз биле бербейбиз. Кыргыз элинде бир жакшы кеп бар да. Элиң менен бийиксиң, эли жок кара кийиксиң дегендей эле ар бир дарыянын башаты болот, булак болот. Ошонусу карындай биздин дагы башатыбыз эмне, тегибиз эмне, кайдан келдик, каяка баратабыз деген мааниде да бул эми ар бир инсан, ар бир адам өзүнүн урук теги менен жашаганын каалайт. Кыргыздар түрк элдеринин ичинен эң байыркы эл болуп саналат. Алар мындан миңдеген жылдар мурда түптөлгөн. Ошол кылымдаган карт тарыхта Сабыр уруусунун аты да кашкайып көрүнүп турат. Сабыр уруусу байыртадан бери белгилүү Евразиядагы ар кайсы элдерге сиңген уруулардын бири болуп эсептелинет. Карт тарыхтагы сабырлар тууралуу маалыматтарда сабирлер, суварлар, кээ бир жазмаларда сабыр, сабир, сибир, субы, сабур, сыбыр, сибирги делинип жазылгандарын табууга болот. Сабырлар тууралуу тарыхый эмгектерде жазылып калган булактарга көз салып көрөлү. Кыргыз окумуштуусу профессор Олжобой Каратаев сабырлар тууралуу кыргыз этнонимдер сөздүгү деген эмгегинде төмөнкүчө жазат. Сабыр Сарбагыш уруусунун курамындагы урук. Параллелдери кыргыздын Кыпчак уруусунан жана түркмөндөрдүн курамында бар экендиги аныкталган. Айрым изилдөөлөр этникалык аталыштагы 5-кылымдардагы византиялык жана армян тилдүү жазма булактарында эскертилген Савир аттуу байыркы түрк тилдүү уруунун аталышы менен жалпылыкта карашат. Экинчи бир окумуштуулар сабырлардын тегин эзелки суварлар менен этногенетикалык жактан байланыштырышат. Эзелки сабирлердин карт тарыхка калтырган изи Азербайжандын топономиясында дагы чагылдырылган. Элдик санжыраларда Авир жана Савир деген кыргыздарга теги жакын эл жөнүндө, ошол Савир деген уруунун энчүлүү атынан азыркы Сибир жергесинин топономикалык аталышы келип чыккандыгы маалым. Этникалык аталыштагы түрколог Еремеев сувар бул суу жана эр, болбосо суу адамдары деген маанисинде чечмелейт. Сабырлар жөнүндө алгачкы маалыматтардын бири 2-кылымдагы байыркы грек окумуштуусу Клавдий Птоломейдин география боюнча колдонмо деген эмгегинде берилген. Сабырлар Кавказда Пагирит жана Аоростор жашаган аймактардан төмөнүрөөк жерде жашаарын белгилешкен. Байыркы Кытай булактарында Бейшиде да кездешет. Динлиндер, телелер тууралуу маалыматтардын Кытай булактарында биринчи рет эскертилиши биздин замандын 3-4 кылымдарына таандык. Анда мындайча жазылган: Кам мамлекетинин түндүгүндө Адешуй дарыясына жакын Сабир, Эмо, Кеда уруулары турушат. Аларда 30 000 аскери бар деп жазылган. Ушул китепте биздин даңазалуу агабыз Чыңгыз Айтматов 4-төн бири ушул китептин эмеси, мааниси кыргыздардын тарыхын изилдегиле деп чыгат. Кыргыздардын тарыхы мына Европадан издегиле. Европадан карагыла. Гундар деген бул кыргыздар, Адил Батыр деген кыргыз. Кыргыздын тугумунан деп ушул китепте жазылып турат. Ошондой осуят калтырып кеткен биздин даңазалуу агабыз. Археологиялык казылмаларга жана палеогенетикалык изилдөөлөргө таянсак, кеминде 7000 жылдык көөнөргүс тарыхы бар байыркы Баатыр, Асыл жана Улуу Нур Гун элинин тикелей урпактарыбыз. Европага 21 уруу, 21 эл барган. Эми арасында Уттургур, Куттургур, Кангар, Хайлондур, Салгур, Виттор жана башкалар. Бирок негизги 3 эл ошол эмелерди башкарган. Ошо 21 элдин конгломератын, ошонун жанагы
шериктештигин башкарган. Алар Кыргыз, Кыпчак, Сабыр. Тарыхта турат ал. Биздин санжырабызда да бар. Кыргыздар Европага барган деген. Европада болгон деген. Биздин санжырабызда турат ал. Мына китепте бул жерде жанагы кыскартмалар Сапарбек Закиров, Үсейин Ажи, Осмоналы Сыдык уулу, Талдык Молдо жана башка санжырачылар бул жөнүндө айтышат. Кыргыздар Европада болгон, гун аты менен деп. Гун аталган кыргыздар аты гун болчу. Гун деген эки мааниде түшүнсө болот. Бирөө күн жактан келген адамдар, бирөө кун басып алып кун салган адамдар. Бирок ошо экөөтүн азыр туура эле келет. Гун деп европалыктар аны гун деп алган. Бул Сабыр уруусунун өкүлү Улугбек Шабданалиев 2013 жылы ушул атайын Американын Family Tree DNA деген лабораториясынан ДНК тестин тапшырган болчу. Албетте бул ДНК тест менен биз ошол уруунун генетикалык тарыхын, бул уруу мисалы 1000 жыл мурун, бул уруунун өкүлдөрү 2000 жыл мурун, 5000 жыл мурун кайсыл жакта жашаган жана кайсы элдер менен генетикалык байланышы бар. Ошол маалыматтарды алсак болот да. Белгилүү түрк элдеринин изилдөөчүсү Мурат Айжы деген китеп, история турков дегенде айткан. Кыргыздар деген бул ханский род, царский род. Кыргыздар башкарган бардыгын деп. Мына ушул киши жазган. Аны мен да айткан жокмун. Ушул киши айткан. Кыргыз деген сөз бул кандын тукуму деген сөз экен деп бул киши ошондой маани берип атат. Европада да бар ал. Мына Европанын кыргыздар келген. Кыргыздардын ичинде бир белгилүү уруу бар экен, ал Мундус деген уруу бар экен. Экинчи белгилүү уруу бар экен, ал Савария деген уруу бар экен. Мындай азыр Сабыр деп түшүнөбүз. Ушундай китепте Диготен деген Хельвиг Вольфрам жазыпты. Савария, булар сабырлар деп. Үчүнчү киши бул жазып атат. Бул киши жазып атат. Иштван Бона, бул жерде кыпчактарда бар болчу деп. Ошол менен тарыхта Европада Кыргыз, Кыпчак, Сабыр официалдуу түрдө Европанын тарыхчыларында ысымдары бар. Мына 3 китепте 3 ысым бар. Бул гундар Кытай менен чабышып, аларга баш бербей, анан башка амал таап Кытайлар гун элин экиге бөлүп таштайт. Ошондо гун эли өздөрү топтолуп Батыш Европаны көздөй, күнчылышты көздөй жол жүрүүдө. Ушул гундардын башына Кыргыз урусунан чыккан Баламбер деген кол башчы, ошол бир убакта эл башчы болот. Ошондо негизги ошого аттанган, батышка аттанган урууларды 24 урууну 3 топко бөлгөн. Оң канат, сол канат ордо деп. Ордодогу негизги ролду ойногон уруулардын башында Кыргыз уруусу, Кыпчак уруусу, анан Сабыр уруусу болгон. Эмне үчүн дегенде ал уруулар Такай Түмөн деген колду берген, 10.000 колду берип турган. 10.000 колду алган жоокерлер ат жабдыктары менен, курал жарактары менен, коштогон аттары менен ошол жортуулукка катышкан. Ошон үчүн булардын ролу Европага барганда өзгөчө Рим империясынын кыйрашына, кул элүүчүлүк, коомдук түзүлүштүн кыйрашына гундардын, албет алардын курамындагы сабырлардын эмгеги да зор. Европада 200 жылдай ошол жерде башкарып турушту, көзөмөлдөп башкарып турушту. Европада ошондо 200 жылда 40 аскер жүрүш кылды. 40 аскер жүрүшкө чыкты. Биягы Германия, Франция, Англияга чейин. Бул жагы Палестина, Египетке чейин. Бул жагы Иранга чейин. Биягы Арал деңизине чейин. Ошо эмеге чыгып кетип атты. Иранга чейин
чыгып кетип атты. 40 аскер жүрүш жасашты. Ошо гундар баары чогулуп алышып. Анан 40 аскер жүрүштү эми 4 жылда бир аскер жүрүш, 4-5 жылда бир аскер жүрүш кылып атышат да. Ошондо кайра эле жанагы 3 уруу башкарып атат. Анткени толук составдуу түмен алар жанагы аскер жүрүшкө жиберип атат. Толук бир жерден да жеңилген жок. Бүт 40 аскер жүрүштөн жеңип алышты. Бир жерден жеңилген жок. Ошол жерде Батыш Рим империяны, ал жанагы Римде, Римдин өзүн, Чыгыш Рим империяны, аны Константинополду, Германияны, Францияны, Палестинаны баарын жеңип чыкты. Гундар баарын жеңип чыкты. Бир жеңилген эмес. Сіздер білесіздер, гундарда жеңілу деген ыза тарткан емес батырлар. Мисалы үчүн Баламбер атабыз баш болгон 8 улуу кагандардын анан өзгөчө жеңилдес аттылы бабабыздын доорунда жеңилүү ызасын тарткан эмес. Барысынан таң калыштуусу. Гундар 80 000 колдон ашкан эмес. 8 түмөндөн. Бирок 120 000 колго, 100 000 колго, 140 000 кол душмандарга тайманбай киришип, өзүнүн согуш ыкмасы менен талкалап турган. Бүт гундар өзүлөрү баары кайраттуу, жүрөктүү жоокер болуп атса, анын ичинде сабырлар айырмаланып атат. Анан ошон үчүн аны айтып атканым бүт тилдерде, түрк тилдеринде калды. Сабыр бол деген сөз калды. Сабырда кыйын бол деген сөз калды. Сабыр кыл деген калды. Сабырда чыдамкай адам бол деген калды. Сабыр бол деген эми абдан чоң мааниде кичинекейинен балдарды үйрөтөт. Бүт түрк тилде Тетияк баштап, мына Алтай тилден баштап, тетиги Туркияга чейин сабыр бол дешет. Мына бизде кыргыздар сабыр бол дейбиз. Бул сабыр уруунун ысымы. Ошондой кыйын, ошондой кайраттуу, ошондой жүрөктүү, ошондой тайманбас жоокер киши бол, чыдамкай киши бол деген сөз. Сабыр, Кыпчак, кыргыз бул 3 өзүнчө эл. Бир тилде сүйлөгөн, жакын тилде сүйлөгөн, бирок 3 эл. Дагы эмеге кире элек. Кыргыздын ичинде бул уруу эмес. Кыргыздын ичинде ошондо 2 уруу белгиленип атат. Кыргыздын ичинде, накта кыргыздын ичинде 2 уруу. Бирөө Мундус уруусу, ал Атиланын уруусу. Бирөө Дөөлөс деген уруу, Атиланын обозгери, аскер вазири, биринчи обозгери ким Кара Төлөк деген. Ошо Кара Төлөк Дөөлөс уруусунан экен, Атила Мундус уруусунан экен. Ал ошондо ошо тарыхта буларда Европада турат. Булар бар. Сабыр өзүнчө эл. Кыргыз менен бир жүргөн, кыргыздар менен шериктеш болгон эл. Сабыр, кыргыз, Кыпчак дагы айтып атам, дагы тиякта 18 эл бар. 18 уруу бар. Улукбектин ушу тести бүгүнкү күндө көрсөтүп аткандай, бул гаплогруппа М35 деген гаплогруппага кирет. Бул гаплогруппасы бул өтө мындан бир нече миңдеген жыл мурун пайда болгон гаплогруппа деп айтсак болот. Эми бул гаплогруппанын бүгүнкү күндө мисалы тарыхы десек болот, пайда болушуна, албетте адам затынын пайда болушунда бул гаплогруппанын өзүнүн тарыхы бар. Бирок ошол гаплогруппанын ичи андан кийин бөлүнүп кете берет да. Ар кайсы элдерге, улуттарга, ошо Европа, Азия иши кылса, бир нече континенттин бүт жагына тараган. Анан кыргыздарда ушул бир эле бардык уруулардын арасында бир кыргыздарда да бир 8-9 гаплогруппа кездешет. Ошол кыргыздарда кездешкен гаплогруппалардын бири ушул гаплогруппасы. Бул ушул Сабыр уруусунун өкүлүнөн келип чыгып атат да. Атила болсо Мундус уруусунан, бүт тукуму Мундус уруусунан, биринчи обозгери Кара Төлөк болсо Дөөлөс уруусунан, алар накта кыргыздын ичинде уруулар. Сабырдан болсо белгилүүлөр Атиланын мындай айтып койсо болот, анын эмеси
титулатурасы мындай болчу. Улук кам деген сөз болчу. Кам деген азыр которсо болот шаман деп. Жогорку муфтий деген сөз. Мына Иранда аятолла деп которсо болот. Улук кам деп. Кам ошол жактан сөз бизге келди. Кам көрүп атабыз деген сөз ошол жактан келди. Кам көр. Кам деген сөз шаман деген сөз. Анан ошо улук шаман Атиланын таекеси экен. Атиладан 17 жаш улуу экен. Атиланын таекеси Атиланы башкарчу экен, мындай эмесе. Жанагы моралдуу, мына аң сезим жагынан ошондо Атиланы мынтип жолго салчу экен. Анткени ал Атиланын энеси Чури ошонун кичүү энеси экен. Атиланын энеси Сабыр тукумунан хан Назардын кызы. Энесинин ысымы Чүри болчу. Чүри бүгүнгө которулат кыргыз тилге ай чүрөк деген сөз да. Бирок Чүри деген сөз мурун эмедей болчу да. Карапайым кыргыздын, карапайым гундун, карапайым Сабырдын кызы деген сөз. Карапайым кишинин кызы деген сөз. Анткени бул жанагы жашырма ат да. Ошо атты берсек, анан жанагы ал барышты жиндер балабызга тийбейт, кызыбызга тийбейт. Мындай адашып кетет деп ушундай ат берчү экен. Ушундай аттарды. Анын аяктан кыргыз тилде ошол жактан бүгүн чүрөк деген бар. Ай чүрөк. Айды кийин кошуп койду чүрөк. Чүрө деген сөз чүрөк. Сулуу кыз деген мааниде болуп калды кыргыз тилде. Тянь-Шаньдагы сактардын, гундардын сөөктөрүнүн ДНКсы чыккан да. Но ошолордун биринде Тянь-Шань гундары деп белгиленген Д-65 деген образец. Кыргызстандын тарых музейинен Нарын областынан, биздин Теңир тоодон табылган мындан 5-кылымга таандык делген, ошо гундарга таандык делген сөөк табылган. Мына ошол сөөктү 2015 жылы Европанын генетик окумуштуулары изилдеп, анын кайсы гаплогруппага таандык экенин изилдеп чыгышкан да. Мына ошол анын гаплогруппасы ушул бизде белгиленген ушул Сабыр уруусунун өкүлү Улукбек Шалжамалиевке тийиштүү болгон. Мисалы Улукбек өзү ошо Сабыр уруусуна чейинки бир 9 атасы белгилүү, андан аркы белгисиз болуп калат. Анткени кыргыздарда деле бир 10-15 атада барып эле Долон бийге барып кошулат, анан нар жакта болсо бир мындай тарых белгисиз болуп калат. Мына ошол нар жагын бизге ушул генетика илими, тагыраак айтканда палеогенетика илими билдирип аткандай, демек Улукбектин мындан 1500 жыл мурун жашаган теги ушул Нарын областындагы Теңир тоодо болгону, ошо болгондо да ошол гуннуларга тийиштүү болгону билинип атат да. Кавказдар айтып атат, элге айт, жана Карачай Балкар, бул Сабырлардын таркаган туяктары экен, Карачай Балкар. Анын Сабырлардын таркаганда көпчүлүк туяктары европеоид болуп кетип атат. Чувашыда, Түркүдө, мыналарда европалык кичине окшош, ошо жакын болуп кетип атат. Мына казактар жазып атат, бир Казакстанга келип кичинекей уруу келип, Сабырлардын уруу казактардын арасында жашаптыр деп. Мына олар жазып атышат. Казактын тарыхчылары. Османский империянын пайдабагын түзгөн деп жана айтып кеттим, дагы айтып атам. Муну жалаң пайдабагын түзгөн Сабырлар экен, негизги Сабырлар экен. Анын бул жерде Сабырдын каны, Сабырдын жанагы аксакалдары Осман султанды шайлаганда баары турчу экен, тикеден тик турчу экен. Бир эле ошолор отурчу экен, Сабырлар. Анткени анын укугу бар экен. Даже кийин Сабырлардын
кыргыздарын аякта да менде 12-13 жылында чакырып бизди кыргыздар да аякта эстелик бар бизге, аларга жардам берген биз түрктөргө, анткени ал билет, сабырлар булар кыргыздар абдан кыйын, абдан жакшы кайраттуу жоокерлер, булар бизге жардам берет деп чакырган. Анан биз аларга жардам берип, Нике деген жерде эме турат, эстелик турат кыргыздарга, сабырларга. Ат үстүндө жанын канжыгага байлап алып согушкан сабирлер мурда болуп көрбөгөндөй улуу атак даңкка бөлөнгөн. Алардын эр жүрөктүүлүгү, баатырдыгы түрк султандарынын өзгөчө көңүлүн бөлгөн. 14-кылымдан тартып сабырларды каражаттар жагынан камсыздап, согуштук аттар, атайын кийим кечелер жана курал жарактар менен жабдып, кенен кесири жерлерди бөлүп бере башташкан. Бул сабырлар Осмон империясында сыпайы деген маанини алып жүргөн. Кыргызчасы атчан жоокер дегенди билдирет. Урмат сыйлуу, жогорку даражалуу, чынчыл дегенди да тастыктайт. Сабыр уруусу өз кезегинде Орманкандын доорунда белгилүү бир ошол кездеги саясий кырдаалга жараша көптөгөн башка уруулардын катарында Сарыбагыш уруусунун курамына кирип калган. Анан кийин сабырлардын өзүнчө мамлекет түзбөй, башка мамлекеттердин курамына кирип, ошол жерде чечүүчү ролду ойногондордун тарых көп болуп отурат. Осман империясын Осман империясы кылган. Осман султаны өткөндөн кийин андан кийинки султандардын ишине өз салымын кошкон ушул сабыр туугандар болгон. Алардын султандары такка отуруу аземинде султандын оң жак катарында турган сабырлардын, сабыр уруусунун хандары, сабыр уруусунун бектери болгон. Тарыхта белгилүү Атилланын доорунда дагы ошо Рим империясын талкалаган ошо гундарды биз билебиз. Мына ошолордун негизги мекени ушул Борбордук Азия болгону жана ушу сабыр уруусунун дагы ушу ДНК анализдери эмнени далилдеп атат? Ушул Борбордук Азиядан гундар Европага миграция жасагандагы далилдеп атат да. Ошол эле убакта ушул генетикалык жактан башкирлер менен, татарлар менен, чугаштар менен, карачай черкестер менен жана азыркы күндө бул Венгриядагы дагы кээ бир урууларда кездешкендиктен биз айтсак болот, бул ушул түпкү теги ушул гундарга мындай шайкеш келет. Анткени ошол миграцияда ошол аймакта көбүнчөсү эмне болуп атат? Евразиянын батыш аймактарына, батыш түрктөрүнө десек болот. Ошо татар, башкир, чугаштарга мындай белгилүү ошолорго тийиштүү ген болуп атат да. Ошол эле убакта ошолор орто кылымдарда аларды кыпчактар деп аташкан. Ошондой анан ошондой генетикалык байланыштар бардыгы ушу бизге кызык болуп атат. Анткени себеби муну менен биз айта алабыз, кыргыздардын составында гундардын ошол батышка миграция жасаган гундардын дагы нелери, өкүлдөрү бар деп айтууга бүгүнкү күндө толук илимий далилдер болуп эсептелет. Ушу сабыр уруусу ошол далилдердин бири деп айтсак болот. Дөөлөштөр, жетегендер кантип бизге келип, кандай жанагы кыргыздардын пайдаланып түзгөнү мына окуучулар, мына окумуштууларда жазылат. Олжобай Каратаев менен Эгенберди Манаев булар далилдеп берип атышат. Ошентип Европанын айткандары, биздин айткандарыбыз, биздин окумуштуулардын айткандарыбыз, биздин санжыра бар так келип атат. Так келип атат. Эми кыргыз сабырларынын Ала тоого келиши тууралуу изилдөөлөр. Окумуштуу Дөөлөтбек Сапаралиев 1773 жылы Астрахандагы кыргыздардын
Падыша Екатерина экинчиге жазган катынын негизинде токонун бакма балдары деп аталган сабыр, авыла, чагалдак, чечей сыяктуу уруктардын ата-бабалары калмактар менен Орусияга кошо сүрүлүп, 18-кылымдын башында кайра кайтып келген деп бүтүм кылат. Сабыр урусу Казак жеринде бир нече жыл жашагандан соң Ала тоого көчүп, калганы Балкаш деңизинин куймасындагы Каратал суусун бойлой жайгашкан улуу жүздүн жалайырлеринин Байвакты уруу бирикмесине Кирме уруу катары калып калышкан. Кайрылып келген кыргыздардын жети уругу Атаке Баатыр, Ормон хан тарабынан бириктирилип, 10 000 үйлүү ошол доордогу зор Сарбагыш уруу бирикмеси түзүлгөн. Кыргыздар китебинин 2-томунда Радловдун Түндүк талаанын көчмөндөрү деген эмгегиндеги 1862 жылдагы Сарбагыш уруу бирикмесинин курамына көңүл бөлөлү. Кыргыз элинин ООС-ки тарыхы санжыра болуп эсептелет. Санжыра бул кылымдан кылымга, атадан балага, муундан муунга, улуудан кичүүгө өтүп айтылып келген. Азыркы кечте илим билимдин жетишкендигинин натыйжасында санжыра тарых илимдери менен жана ошондой эле адабият, сүрөт жана азыркы күндө колдонулуп жаткан генеалогиялык, ДНК-лык изилдөөлөрдүн натыйжасында бышыкталып жатпайбы? Анан эми бул сабыр уруусу жөнүндө кеп кыла турган болсок, биз Сарбагыш жөнүндө айтып кетишибиз керек. Эми Сарбагыш дагы кыргыз элинин бир чоң урууларынан болуп эсептелет. Бирок Сарбагыштар дагы жалаң эле бир атанын балдарынан куралбастан ошол өзүнө кирген, өзүнүн карамагында, өзүнүн курамында турган башка уруулардын өкүлдөрү менен да толукталып келген да. Мындай уруктарга Асык, Жетиген, Моңолдор, Төбөй, Чертки жана ошондой эле Токонун бакма балдары деп коебуз. Сабыр баш болгон ушул Токонун тондуу уулдары кирет да. Албетте биздин санжыраларда дагы ушул 18-19 кылымдарда ушул Сабыр уруусунун өкүлдөрү Сарбагыш уруусунун составындагы ошолор кошулган жөнүндө айрым маалыматтар да бар санжырада. Ошондуктан санжыранын дагы ушул тактыгын айтсак болот да, ушул жагынан кандайча ушундай этногенез, Кыргызстанда этногенез жүргөн. Эми албетте бул өтө кызык нерсеси. Ошол 5-кылымдан бери ушул Сабыр уруусунун өкүлдөрү ушу Тянь-Шандан сөөгү табылып аткан болсо, бүгүнкү күндө деле ушул нарында Тянь-Шанда жашап жатышкандыгы бул өтө кызыктуу бир маалыматтарды берет деп айтсак болот да. Ошо кыргыз этносунун мындай этногенезинин бир булактары катары колдонууга бир илимий негиз деп айтсак болот да. Мурунку муундагы аксакалдардын айтуусу боюнча жанагы Сабыр өзү менен кошо абыланы чагалдактара келип атпайбы? Булар ага ини, ата бала деген сөздөр айтылат да. Мисалы үчүн биздин Бойгөнчөктө чагалдактын атасы дейт Сабырды. Анан эми булар эмне үчүн бөлөк-бөлөк аталып калды? Сабырлар, чагалдактар, абылалар деп. Анткени о кийинки мезгилде эле ошол жанагы элдерди топ-топ кылып бөлүштүрүп, мисалы үчүн могуреки бир 100 адам бөлүп берип, абыла деген адамды ошол топко башчы кылып, силер абыла эли болосуңар. Дагы бир топ элди силер чагалдак эли болосуңар деп ушундай бөлүштүрүп койгон экендиги билинип турат да. Бул эми жалаң эл оосунда эле эмес, бул жанагы илимде дагы жанагы Радловдун жазып кеткенинде дагы сакталып калган.
Сауыр урусунун тукумдары азыркы күнү Кыргызстандын ат башы, Актала, Нарын, Кемин, Чүй, Аламүдүн райондорунда, Бишкек, Нарын, Токмок, Балыкчы, Чолпон Ата шаарларында жана Кыргызстандын булуң бурчтарында турушат. Мындан сырткары кененирээк маалымат алууну каалагандар үчүн Курманбай Абдыбаевдин Сауыр урусу аттуу китебинде сунуштайбыз. Кечээ жакында эле Сарбагыш уруу бирикмесинен бөлүнүшүп, кыргыз урууларынын катарын толуктаган Азык, Дөөлөс, Төбөй, Моңолдор, Жетиген уруулары сыяктуу кыргыздын 40 уруусунун бири катары Сауыр уруусун таанууга убакыт сааты келди десек да болот. Жыйынтыктап айтканда, сауырлар Гун элинин, байыркы жана азыркы кыргыз элинин этникалык курамы. Кадырман кыргыз журту уруубуздун, улутубуздун, тегибиздин тарыхын биле жүрөлү.